Жакында эле президент Садыр Жапаров 5 жогорку окуу жайга өзгөчө макам берүү, алардын мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү жөнүндө жарлыкка кол койду. Бул жарлык кандай аталган окуу жайларга кандай артыкчылыктарды, кандай мүмкүнчүлүктөрдү берет? Бүгүн дал ушул теманын тегерегинде кеп кылабыз. Сиздер 5-каналдын эфиринде учурда берүүсүн көрүп жатасыздар. Аны мен Кенжебай Сатканалиев алып барып жатам. Мына ушул орчундуу теманы талкуулаганы биз Кыргыз Улуттук агрардык университетинин ректору, Кыргыз Улуттук илимдер академиясынын, ошондой эле Россия илимдер академиясынын академиги, ветеринария илимдеринин доктору профессор Нургазиев Рысбек Зарылдыковичти конокко чакырганбыз. Агай, саламатсызбы? Куш келипсиз. Рахмат. Алгач эле мына ушул жарлыктын өзүнөн баштасак, бул кандай мүмкүнчүлүктөр түзөт окуу жайларга? Сиз мына ушул окуу жайды ичинен билген адам катары Эми ошол көпчүлүгү сурап атат, бул жарлык кандайча чыгып калды, кандайча ушул окуу жайлар тандалып калды деген бул коомчулукта дагы, көпчүлүк элде дагы ушундай суроолор бар да. Аны мен муну баштан келиш үчүн биз жылыга көз карандысыз аккредитациядан өтүп турат вуздар. Ошол боюнча аранжировка болуп, ар бир ошол жогорку окуу жайдын рейтинги чыгып турат. Эгерде биз өзүбүздүн университет ала турган болсок, ошол акыркы 5 жылда эң астыңкы 5 жогорку окуу жайдын ошол ичине кирип атабыз да. Бул жерде эмне маселелер каралат? Бул жерде окуу процесси, ошол жердеги материал-техникалык базасы, инфраструктурасы, лабораториялары, эл аралык байланыштары, анан ошол кайсы чет элдик журналдарга илимий макалалар чыгып атат. Муну ушунун баарын бириктирип келип туруп, көз карандысыз аккредитация жыл сайын рейтинг чыгарат да. Муну ошонун негизинде министрлик ушул 5 окуу жайды тандап, мунун баары тең эме министр Алмазбек Бейшеналиевич бул өзү көптөгөн чет элдик жогорку окуу жайларды иштеп келген. Алар жерде мындай ушундай академиялык көз карандысыздык бар. Аны туура түшүндүрүп, мына Кыргыз министрлер комитетинин төрагасы Акылбек Үсөнбек жөкө колдоп, анан президентке жеткизип, президент жарлыкка кол койду. Бул эми мурун биз баягы ушундай бир рыноктук шартта жашаган менен бизде жогорку окуу жайлардын мындай өзгөчө жумуш алып кетүүсү, же болбосо бир башка бир бизнес чөйрөсү менен байланышы, же болбосо ушундай бир башка бир заводдор менен байланышып чогуу алардын ошол аларга кызмат көтөрүп, кызмат көргөзүп, алардын акчаларын келип мисалы үчүн университетке түшүшү, мындайча айтканда көптөгөн тоскоолдуктар болгондо, мына ушул указдын чыгышы менен ушул 5 эгерде окуу жайы астыга жагы чыгып кетип, мына бул жөн эле бизге мындай макамды берип койгон жок. Андан сырткары өтө чоң талап коюлуп атат. Келечекте 5 жылдын ичинде дүйнөдөгү ошол рейтингдеги жогорку окуу жайлардын 500-үнө киресиңер деп. Биз балким астыңкы вуздар 500-үнө кириши мүмкүн, биз жок дегенде ошол алдыңкы ушул 500-үн тегерегиндеги теги жогорку окуу жайларына дүйнөлүк рейтингге киришибиз керек да. Мындай макам берүү менен эле ошондой чоң деген талаптар коюлуп атат да. Мындайча айтканда ошол университеттерге мыйзамдын негизинде бардык тараптан мындай чоң мүмкүнчүлүктөр түзүлүп атат. Анан эгерде бул эгерде ушул 5 жогорку окуу жайы ошол рейтингтерге кирип эл аралык деңгээлде жумуш алып бара турган болсо, мына жакында ошол министрликте жыйналыш болду. Анда көптөгөн вуздардын баарын акырындык менен ушундай автономия бергенге мүмкүнчүлүк түзүлөт да. То есть ушул 5 жогорку окуу жай Кыргызстандагы жогорку окуу жайлардын келечегинде ушул автономияга жеткизүүсүндө биз чоң ролду ойношубуз керек да. Мына ушундай астыбызда максаттар туруп атат. Университеттердин саны дагы мындай суроо бербей койсок, суроо жаратпай койбойт да. Эмнеге 5, эмнеге 10 эмес дегендей. Баягы сиз эмнеге баягы сиздердин университет кирип калгандыгын айттыңыз. Ушул эмнеге ушул 5 университетке берилди деген суроону дагы бир 5 университет ошол рейтинг боюнча дагы азыр ошол мисалы үчүн биз билебиз, Ош мамлекеттик университети Кыргызстанда чоң өсүп аткан университеттердин бири. Акыркы 5 жылда мурун мисалы үчүн бул медициналык академияга көптөгөн сын пикирлер айтылса, акыркы 5 жылда Индира Оразбаевна абдан бир чоң бурулуш жасап, азыркы күндө булар эл аралык деңгээлде жумуштарды алып барып атышат. Ал эми Кыргыз техникалык университети мурдатан билесиздер, бул политехникалык университет болгон. Бул университетте дагы азыр ошол
инженерлер мына Кыргызстанга өзүңүздөр билесиздер, бул өзү дүйнө жүзү боюнча инженерлерге мындай көп суроо талап көп мына ошого карата. Ал эми Кыргыз улуттук университети болсо ал башынан ушул улуттук университет, ал эми биз болсо мен башында айтып кеттим, ошол Кыргызстандагы 5 университетке кирген үчүн булардын баарын тең бул чекендер эле мына 5 кирсин дебей, бүт бардык тарабынан башында айтып кеттим, изилдеп келип калган ошонун негизинде булар ошо кирип атышат да. Мындайча айтканда, мен жана да айтып кетпедим, эгерде биз ушул университеттер дүйнөлүк рейтингге кирип кете турган болсок, башка вуздарга дагы, жогорку окуу жайларга дагы ушундай макам берүүсү астта турат деп министр бизге ушул айтты да. Алардын дагы кеңири өнүгүүсү үчүн Өнүгүүсү. Баягы Сталиндин сөзү бар го, кадрлар баарын чечет дегенче. Ана мына ушул айыл чарба жаатында сиздерде баягы сиздер көзгө басар негизги жогорку окуу жайда. Сиздерде ушул кадрлар даярдаган кандай мүмкүнчүлүктөр бар, баягы материалдык, техникалык база дегендей? Мен ушул суроого мен көптөн бери дайыма жооп берем да. Кээде балким коллегалар да таарынып калабы. Биз эми практикалык тараптагы кесип ээлерин даярдайбыз да. Биз эми коомдук илимдер бар, анан сырткары бул өзү прикладдык илимдер бар да. Прикладдык бул эми биздики бардыгы тең практикага байланыштуу болуш керек да. Илгертеден эле билесиз да, тиги сөзсүз түрдө теория менен практика айкалыш керек деп, бул мындайча айтканда аксиома болуп калган да. Анан биз өзүбүздүн астыбызга максат койгонбуз. Жок дегенде ар бир факультетте эл аралык деңгээлдеги лабораториялар болуш керек деп. Ал лабораториялар эмнеге керек? Эгерде биз келечекте ошол Кыргыздын мамлекетине, Кыргыздын айыл чарбасына, Кыргыздын экономикасына салым кошо турган биз кесип ээлерин даярдай турган болсок, андай лабораториясы жок, анда биз жөн эле гуманитардык эле университет болуп калабыз. Мында ошондой чоң максатты койгонбуз. Бул деңгээлден өтүп, ар бир кафедрада бирден эл аралык деңгээлдеги лаборатория болсун деген ошол 5 жылдык программаны кабыл алганбыз. Ошол программанын негизинде азыр 80% көпчүлүк кафедраларда эл аралык деңгээлдеги лабораториялар түзүлдү. Бул лабораториялар эмнеге керек? Биринчиден бардык учурда а жерде илим менен билим айкалыш керек. Ошол жерде булар студенттер билим алышат, андан кийин магистранттар, аспиранттар өзүнүн илимий иштерин жүргүзүшөт. Илимий иштер алар эмне менен жүрөт? Алар илимий иштер дүйнөдө болуп аткан ар бир өзүнүн тармагы боюнча жакшы болуп аткан нерселерди илим анан алып келип Кыргызстанга жайылтыш керек. Значит, а жерде инновация бар. Студенттер инновацияны көрсө, келечекте алар айыл жерине барабы, шаарда иштейби, мындайча айтканда, дүйнөдө болуп аткан жакшы нерселерди көрүп, анан жакшынакай кесип ээси болгонго мындай шарттар түзүлгөндө, мына ушундай шарттарды түзүп атабыз. Ал эми биз ушул азыркы мына макамга ылайык биз мурун коммерческий банктардан счет ача албайт элек. Бүт бартын казначейство аркылуу, анан эле биз башка чет элдик чоң крупный компания менен сүйлөшкөндө айтат, биз силерге өзүнчө счет ачышыбыз керек депчи. Бул эгерде ал счетту ачып, алар менен биз өзүбүз менен биз Кыргыз улуттук агрардык университет айта турган болсок, кичинекей заводдорду андан чоңойто отуруп, балким чоңураак заводдорду ачып, ал жерде биздин студенттер, технологдор иштейби, башкалар иштейби, илим посттор иштейби, ошон менен университетте да акча түшмөк дагы. Анан биздин кадрлардагы келечекте ошондой жакшы жерлерден билим алганга мүмкүнчүлүк түзүлмөк. Мага азыр сөзүңүздүн башында айтып калбадыңызбы? Теория менен практика дайым бул айкалышып туруш керек депчи. Ушул сиздердики баягы Кыргызстандагы агрардык жаатта, айыл чарба жаатында даярдаган негизги жогорку окуу жай болсо, окуу жай бул айыл чарба министрлигинен негизги кадрлар сиздердин чыгат да. Мына ушул министрлик менен баягы иш алып баруу, кызматташтык кандай жүрөт? Ушунун баягы ушул тууралуу бир аз кененирээк токтолуп өтсөңүз. Биз эми а жерде азыркы министрибиз Аскарбек Сапарбекович менен биз абдан тыгыз байланышта иштейбиз. Анан ал киши ушул министерствонун коллегиясы келгенден баштап, ал киши дагы өзүнүн кесиби боюнча агроном. Ошо Кыргыз улуттук агрардык университет, ал кездеги Кыргыз айыл чарба институтун бүтүргөн. Биз тыгыз байланышыбыз керек деп биринчиден бүт ошол департаменттер менен келип коллегия кылгандысын, ошо биздин Кыргыз улуттук агрардык университет өтөт ай сайын. Андан сырткары ал киши суранды. Рысбек Залалович, мына кадрды сиздер бизге даярдайсыздар. Мага ушул бүтүрүүчү студенттер менен жолуктуруңуз деп, ошол биз 500дөн ашык студент менен мындан бир ай мурда ошол айыл чарба министри Аскарбек Сапарбекович келип сүйлөшүп, 2 сааттан ашык ал жерде дискуссия болду.
министр студенттерге суроо берди, студенттер министрге суроо беришти. Алар өзлөрүнүн айтышты, азыр барып иштесе кандай болот деп. Мына азыр кат келди. Быйыл бүткөн көпчүлүк биздин ошо специалисттерди айыл чарба министрлигинде бүт вакансияга кабыл алабыз деп, айыл чарба министрлиги менен ушундай тыгыз жумуштарды алып барып атабыз да. Ал сөзсүз түрдө себеп дегенде мына көрөсүздөр, бул айыл чарба министрлиги менен Кыргыз Улуттук агрардык университети келечекте экөө биригип Кыргызстандын тамак аш коопсуздугун камсыз кылыш керек. Бул жерде сөзсүз түрдө фермерлер бар, чоң агрохолдингтер бар, айыл чарба кызматкерлери бар, илимпоздор бар, студенттер бар. Мына өзүңүздөр азыр дүйнө жүзүндө көрүп атасыздар. Эң чоң маселе бул тамак аш коопсуздугу болуп атат. Ушул Кыргызстандын тамак аш коопсуздугун камсыз кылууда сөзсүз түрдө айыл чарба министрлиги менен тыгыз иш алып барабыз дагы азыркы күндө ошондой иштерди алып барып атабыз. Азыр министрлик менен болгон байланышыңыздар тууралуу кеңири айтып бердиңиз. Ушуну улай эле да баягы сиздердин ушул университет баягы Кыргызстандын аймагында эле эмес, баягы дүйнөлүк талаптарга жооп бериш үчүн баягы эл аралык байланыштарда керек да бул окуу жайларга. Бул кадимки практикалардын бири. Сиздердики ушул эл аралык байланыштар кандай? Мына берке ушул президент Садыр Нуркожоев ушундай биздин ошол министрликти өкмөт башчысынын сунушун колдоп макамга кол коюлгандан кийин эле 10 чакты кат алдык чет элден. Бул Европадан алдык, Казакстандан, Россиядан. Ушундай сиздерге ушундай өзгөчө шарттуу түзүп бергенге алдактан ошол чет мамлекетте туруп биздин президентке, ошо өкмөт башчысына ыраазычылыгын билдирип атышат министрликке. Себеп дегенде мындай автономия болгон гана мындай жогорку окуу жайлар өнүгөт деп. Анан биз ошол акыркы жылдары биз биринчи мезгилде эл аралык байланышты астыга койгонбуз. Эл аралык байланыштын эмне кереги бар? Эл аралык байланыш мына мен эгерде ар биринин өзүнүн баскычы менен айтып берсем, студенттер барып ошол жактан окуп келсе, алар ошол жактан практика алып келсе, анан ошол жакта дүйнөдө болуп аткан жаңылыкты Кыргызстанга киргизсе, бул өзүндөгү чоң мындай жаңылык болуп атат. Андан сырткары биздин илимпоздор дайыма ошол чет мамлекетке чыгып турушат дагы. Жакшы агро университеттерге, илимий борборлорго барышып, өзлөрүнүн билимдерин жогорултуп келишет. Анан үчүнчүсү, биз чет мамлекеттерде мына биз жылыга 2-3 профессор бизде 1-2 жылдан иштейт, өзүнүн тармактары боюнча. Бул дагы өзүнүн мындай жемишин берип атат. Анан үчүнчүсү, ошол жанакы жаңы лабораторияларды, материалдык техникалык базаны мындай чыңалтканга чоң салымын кошуп атат да. Мен сизге 3 эле бир проектти айтып коеюн, бизде эми 20дан ашык проекти бар. Мындан 7-8 жыл мурда баштаганбыз. Бул ошол дүйнөлүк банктын ошо айыл чарба министрлиги менен биргеликте Кыргызстанга 110 ветеринардык врачты даярдап бердик. Ал балдардын 5 жыл контрагын ошол эл аралык уюм төлөп берди университетке. Балдар төлөгөн жок. Ошол эл аралык уюм. Андан сырткары университетке $500,000 ошол ветеринардык медицина факультетине керектүү болгон бүт аспаптын баары тең алып беришти. Азыр ушунчалык материал техник базасы жакшы болуп калды. Алардын бир гана максаты болчу, кийин ошо балдар бар туруп 3 жылда өзлөрү келген, ал бүт региондорго булар квота беришкен, ар бир ошо районго 5тен, 4тен ошо өз жерине барып айылына иштесин деп кол коюшуп, 3 тараптуу кол койгонбуз, мына алар барып айылдарга иштеп атышат. Эл аралык байланыш. Экинчи чоң бул Кытай мамлекетинин Улуттук илимдер академиясы менен бирликте топурак жана суу, анан фитосанитардык лабораторияны дагы $500,000 алдык. Бул ошондой базаны чыңдадык. Азыр ал жерде студенттер билим алып, ал эми илимпоздор болсо ал жерде иштеп атат. Анан үчүнчү чоң проекти биз ошол Финляндиянын Чыгыш университети менен биргеликте биздин университеттин территориясында балык окуу балык фермасын ачтык. Мына өзүңүздөр билип атасыздар, Кыргызстанда жылдан жыл мындан 3 жылга салыштырганда азыр ошол экспорт 300 эсе өстү. Балыктын өсүшү. Ал жерге кадр жетишпейт. Мына бирден бир кадрды даярдаган биздин университет азыр жөн эле теоретически даярдабай, балдар эртеден кечке чейин ошол иш жүзүндө балыкты кандай тамактандырыш керек, аларга кислород кандай болуш керек, аларга кандай кылып кандай сууда өсүш керек, ошонун баарын көргөзүп азыр ошондой ферманы ачып алдык да. Ушундай эл аралык биз мындай чоң ушундай жумуштарды алып барып атабыз. Анан 4-сү жакында эле кол коюштук. Японияны билесиз, Кыргызстанда JICA деген атайын эл аралык уюм бар. Ошону менен Кыргызстанда органикалык ушул
органикалык жерди пайдаланууну өздөштүрүү боюнча мунун башында биздин Кыргыз улуттук агрардык университети туруп атат. Мына ошонун максатында азыр $40,000 биздин университеттин территориясында теплица бир 10 күндөн башталат. Ал жерде бир дагы башка зат болбойт, органикалык жол менен ошол тиги жашылчаларды өстүрүү боюнча. Андан сырткары ошол фермерлерди окутуп Кыргызстанда органикалык ошол жерди пайдалануу боюнча ушундай проектлерди мында жүргүзүп атабыз. То есть эл аралык бул долбоорлор менен иш алып барбасак, дүйнөдө болуп аткан жакшы нерселерди бул университетке алып келип андан кийин жерибизге таратпасак, бул болбойт. Бул бирден бир биздин университеттин миссиясы болуп эсептелинет. Негизги багыттардын бири. Арысбек Зарылдыкович, сиз баягы сөздүн башында, маегибиздин башында айтып калбадыңызбы? Мына ушул жарлык менен кошо университетке атайын макам берип, мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берүү менен катар мына ушундай бир дымактуу алдыга пландарды койду депчи. Мына ушундай амбициялуу ишти аткарууда бул баягы кадимки режимде эмес, бул өзгөчө режимде кандайдыр бир чоң секириктер баягы шайлоо алдында укмуш бир ураандарды көрүп атпайбы? Илбир секирик, теке секирик дегенде ушундай бир укмуштуудай бир мындай чоң баягы башкача режимде иштөө керек да. Сиздерде мына ушундай баягы амбициялуу ишти кандай ишке ашырууну пландап атасыздар? Кандай пландар бар? Муну албетте сурабай койсом болбойт. Мүмкүн баягы жалпы жонунан же бир кыскача бөлүшө кетсеңиз. Мен буга мен конкреттүү эле жооп берем. Себеп дегенде биринчи шаг бул биринчиден мисалы үчүн жакын мамлекеттерде болуп атканда айткам, мына Казакстан мурун эле буларга ушундай чоң мындай мүмкүнчүлүк берилген. Мына 2022 жылы 16 жогорку окуу жайы дүйнөлүк 1000ге кирди. Бул мындай. Россия мамлекети болсо мындан 5-6 жыл мурда 9 федералдык университетке ушундай мүмкүнчүлүк берген. Аларга илим тарабынан дагы, билим тарабынан дагы мына алардын баары тең ошо рейтингтерге кирип атышат. Биз болсо бул жумушту мурун баштаганбыз. Эми сиз айткандай, ассистенттен баштап ректорго болгон талап, ассистентке болобу, доценткеби, профессоргобу, декангабы, ректорго талап абдан жогору болуп атат да. Мындайча айтканда, ар бири өзүнүн мындай ошол кылып аткан жумушу боюнча, ошону кандай так аткарылып атабы, мындай өзүнчө индикатор түзүп коебуз азыр. Ошол индикатор менен биз карап отурабыз. Ар бир ошол биздин окутуучунун кылып аткан жумуштары, ошол талапка ылайык жумуш жасап атабы, жасаган жокпу. Андан сырткары бул биринчи этабы болуп, бул көз карандысыз жогорку окуу жайлары аккредитациядан өтүш керек. Бизде 5-6 эле жогорку окуу жайы бар. Ошонун ичинде ошонун бири биз, ушу Кыргыз улуттук агрардык университети быйыл көз карандысыз эл аралык аккредитациядан өттүк. Бул өзү өтө чоң жумуш. Биз ага 1,5 жыл, 2 жыл даярдандык. Мына ошол эле аккредитация өтүп аткан учурда кийинки рейтингке өтүү боюнча дагы жумуштарды баштаганбыз. Эми азыр ушундай талап коюлуп аткандан, ошондой мүмкүнчүлүк болгондон кийин биз уже мындай айтканда жол картасын түзүп атабыз. Мен ошол бул жарлык чыгары менен жалпы коллектив чогултуп, ошол жерде жарлыкты айтып, баары кол чабышты айттым, кол чапкан бул жакшы дедим. Бирок кол чапкандын аркасында чоң жоопкерчилик турат. Ошону баарыбыз сезишибиз керек. Деп туруп азыр жол картасын түзүп атабыз да, ошол жол картасы менен анан ай сайын 2 айда бир ар бир ошо жыйынтыгын чыгарып, эмне жумуштар жүрүп атат, ошонун жыйынтыгын чыгарып турабыз. Жакшы экен. Сизге дагы бир кошумча суроо бергим келип турат. Баягы сиздин акей Улуттук илимдер академиясынын, Орусиянын илимдер академиясынын академиги, профессорсуз, ушул окуу жайда, сиздердин окуу жайда илимий кызматкерлерди даярдоо боюнча кандай иштер алып барылып атат? Даярдалабы, даярдалып атса, бул тармакта процесс кандай жүрүп атат? Мен ушул университетке келгенде эле айткам, туура биз ошол билим берүүнү астыга коюшубуз керек. Бирок эгерде биз билим берүү менен кетип эле илимди унутуп кала турган болсок, эч убакта астыга жүрбөйт. Потому что мен жана башында айтып кетпедимби? Илимдин аркасында эмне турат? Илимдин аркасында жакшы жаңы лабораториялар турат. Илимдин аркасында жаңы инновациялар турат. Ошол инновацияны биз студенттерге көргөзмөйүнчө эч убакта жакшы кадр даярдай албайбыз. Андан сырткары мен айткам, давайчы, мына билесиз, илимдин кандидаты же доктор болуш үчүн а жерде диссертациялык кеңештер болуш керек. Мен келгенде университетте 2 диссертациялык кеңеш бар болчу. Азыркы учурда 5 диссертациялык кеңеш иштейт.
ветеринария боюнча 2 диссертациялык кеңеш иштейт. Бул айыл чарбасы боюнча 1, агрономия боюнча 1, андан сырткары инженердик тармак боюнча. Ошон үчүн биздин ошол аспиранттарга, докторанттарга аларга илимге болгон мындай эч кандай тоскоолдук жок да. Анан илим жагына мен абдан чоң көңүл бурам. Өзүм илимдин 5 докторун, 18 кандидатын даярдагам. Жана Казакстандагы ковид вакцинанын авторлору дагы менин жетекчилик астында докторлугун коргогон Казакстандын окумуштуулары. Ошон үчүн мен илимге абдан чоң көңүл бурам. Мейли бул өзү гуманитардык илим болобу, техникалык илим болобу, медицина болобу, ал эми айыл чарбасы болобу, ал жерде ошол илимге көңүл бурмайынча астыга жылуу мүмкүн эмес. Мына Кытай мамлекети билесиздер, 20 жыл мурда кандай эле? 20 жылда кыргыздар сөз бар го. Өтө бир мындай бир жомоктогудай өзгөрдү десек болот да. Алар эмне кылышты? Алар ошол космос болобу, физика болобу, медицина болобу, инженер болобу, физика болобу, айыл чарба болобу, бүт технопарктарды курушту. Технопарктарга дүйнөдө эмне күчтүү болсо, айыл чарбасы боюнча мисалы үчүн, же буудайды өстүрүү болобу, же кызылчаны өстүрүү болобу, же пахтаны өстүрүү болобу, же башканы болобу, теплица болобу, ошонун баарын алып келип дүйнөдө эң жакшы технологияларды, жаңы инновацияларды анан ошо жерден инкубатор катары чоңойтуп андан бүт мамлекетке таратышты да. Ошону менен бүт мамлекетин көтөрүп кетишти да. Мен дагы келечекте Кыргыз Улуттук аграр университетке агрардык технопаркты куруш керек деп мен 7 жылдан бери чуркап жүрөм. Ал болуп кала турган болсо, айыл чарбасына, Кыргызстандын экономикасына, илимине чоң мындай салым кошобуз деген биздин оюбуз бар да. Бул эми практика жүзүндө Кытай мамлекети жана өнүккөн мамлекеттер көргөзүп койду да. Ошол жол менен бир өнүгүшүбүз керек. Сөзсүз түрдө, конечно, биз климатты эске алышыбыз керек, элди эске алышыбыз керек, жерин жайгашын алышыбыз керек, бирок дүйнөдө болуп аткан нерсени Кыргызстанга эле адаптация кылып, андан ары алып кетүүгө мүмкүнчүлүктөр бар. Сизге мына ушу маекте мындай жөнөкөй суроо бергим келип турат да. Азыр мына жогорку окуу жайларга студенттерди кабыл алуу жүрүп атпайбы? Сиздерге ушул баягы жыл сайын ар кандай болот да. Мисалы көпчүлүк студенттер баягы юрист болобуз дейт, менеджер, ар кандай баягы аты укмуш бир кесиптерди тандашып атпайбы ушу баягы. Бүтүрүүчүлөрдүн арасында ушу сиздер тармакка тапшырган студенттердин саны кандай? Баягы сиздер өзүңүздөргө тартуу иштери жүрүп атабы дегендей. Абдан туура суроо бердиңиз, бирок мен дайыма айтам. Биз өзүбүз элге түшүндүрүшүбүз керек. Мына эгерде мисалы үчүн үйдө 2 гектар жериңиз болсо, 2 гектардан мисалы үчүн 40 центнерден буудай алсаңыз, мен түшүнөм да, 40 центнерден буудай алсаңыз, ошондо 8 тонна буудай аласыз. 4 затратка кетсе дагы ошондо 20дан эсептегенде бир жер ошол 2 гектардан ашып кетсе 80 000 сом пайда табасыз. Анан биз айтам, ошон үчүн сиздер үйгө бир багбанчылык боюнча кадрды даярдап алсаңар, мисалы үчүн өзүңөр үйүңөргөчү, мисалы 2 гектарга алмай да турган болчу болсо, 2 гектардан жакшы түшүм берсе $30 000 чейин акча алса болот да. Мен ошон үчүн айтам, ар бир айыл өкмөткө ушундай мына айрыкча көл тармагы, көлдө, чүйдө жана башка жерлерде мындай ушул жер жемиш өстүрүүгө мүмкүнчүлүк болгон жерлерге сөзсүз түрдө жакшы багбанчылык боюнча балдарды окутуп алышыңыздар керек. Ал юрист болуп эле, анан ал деле өзүнүн ардактуу кесип, ар бир мисалы медицина деле ардактуу кесип, бирок тамак аш коопсуздугу деген чоң маселе бар да. Ошону камсыз кылыш үчүн ар бир айыл өкмөттөн баштап акимге чейин, губернаторго чейин ойлонуш керек дагы, кадрларды бизден окутуш керек. Ошон үчүн биз ушундай кылып түшүндүрүп атабыз, айтып атабыз. Мына андан сырткары биз университетте балдарга англис тилин, эгерде кыргыз мектептүүсү орус англис тилин параллельно окутабыз. Ала мен айтып атам, 4 жылда силер англис тилде, кыргыз тилинде сүйлөп чыгышыңар керек, орус тилинде сүйлөп чыгышыңар керек, анан компьютерди жакшы билишиңер керек. Ошол эле мына биздин кандай жакшы климат да. Ошол эле мисалы үчүн көлдө, ошол эле Нарында, же осы Жалал Абадта, же Ошто үйүндө отуруп эле кечке чейин гидротехник же агроном болуп, кечинде отуруп алып, компьютерин ачып, Европанын же Американын башка фирмаларын отуруп алып эле жакшынакай иштеп дагы акча тапса болот да. То есть бул келечек айылда жашоо кандай жакшы. Ошон үчүн айылдан шаарга караганда 2 эсе жакшынакай жашаганга, экология кандай жакшы айыл жеринде деп ушундай мотивация кылсак, мындай түшүнгөндөр көп да, мындай келип атат да. Дагы бир кошумча суроо бергим келип турат. Мына баягы жыл өткөн сайын ар кайсы кесип өзүнчө мындай эл арасында кандай
популярдуулукка ээ болуп, эме болуп атпайбы? Мисалы, азыркы замандын балдары баягы айтишник болобуз, андай болобуз, мындай болобуз деген эми бул ар бир адамдын кыялы, мезгилдин талабы дегендей. Анан ушул Кыргызстандагы негизги ушул агрардык жааттагы окуу жайдын жетекчиси катары мына дымактуу иштерди баштап атыпсыз. Ушул окуу жайдын жетекчиси катары сизден сурагым келет да. Качан Кыргызстанда балдар ушул агроном айыл чарба жаатындагы адис болом деп кыялданып калышат депчи. Бул эми дүйнөлүк тенденцияны карасак деле, мисалы Америкада ушуга албай жакын арада жетебизби сиздердин эми боюнча? Америкада, допустим, ошол 5, Европада бул 5 жакшы жашаган, айлык акчасы жакшы. Мисалы Америкада юристтер, анан медиктер катары эле ветеринар кызматтагы турат да. Ошол 5 айлыгын алган. Европа мамлекетинде мына азыр деген биотехнологияда ушунчалык өнүгүп атат. Бул эгерде 20-чы кылым, айрыкча химиянын, анан физиканын, ядердик физиканын өнүгүүнүн кылымы болсо, 21-чы кылым бул өзү ошол эле техника менен, IT менен катар биотехнологиянын тиги өнүгүүсү болуп атат. Бул биология мындайча айтканда биотехнология биринчи орунга чыгып атат. Ошол үчүн агрономдагы, ветврачтагы, зоотехниктагы бизде бүтүп атканын баары тең бул биотехнологияга байланыштуу. Ошон үчүн бул келечектин кесиби деп мен айтат элем да, мен ошондой түшүндүрөм да. Азыркы күндө дагы туура түшүнүп ушул тармакка барса, мына азыр эле мына ушул биотехнологдор азыр мына кандай гана компания болбосун, эгерде жакшы билимдүү болсо, ушул жерде туруп алып дүйнөнүн компаниясында же ошол компаниялар иштегенге мүмкүнчүлүк түзүлөт да. Ошон үчүн акырындык менен мына бул рынокко кирдик да. Рынокко кирип, мына бизде эле башында ошо колхоз завхоздорду жоюлганда элдин баары айтканда бул туура эмес. Азыр болсо айтып атат, бул туура болгон экен. Биз ушул айыл чарбасында реформага кошуналардан эртерээк кирип кетип, азык-түлүк коопсуздук боюнча бизде мындайча айтканда ага дефицит жок да. Мына эт боюнча өзүңүздөр билип атасыздар, кошуна мамлекет кандай болот. Эми андан ардагы айыл чарбасы мына азыр дүйнөлүк мына глобализация болуп аткан учурда азык-түлүк коопсуздугу чоң маселе болуп атат да. Элдин баары түшүнүп атат. Жок, биз кээ бир кесип жок болуп кетсе дагы бул айыл чарба кызматкерлери жок болуп кетпейт экен. Булар керек экен деп элдин баары түшүнүп, ушул мен ойлоп атам, ошо экинчи мындай бир спиралдын экинчи витогу кетти деген мындай сиз өзүбүздүн мындай келип аткан балдарга карата, элдин мындай сөзүнө карата ушинтип ойлойбуз да. Рахмат чоң сизге. Мына ушундай убактыңызды аябай келип, орчундуу ушул айыл чарба жааты тууралуу кызыктуу маек куруп бергениңизге ыраазычылык айтабыз. Эми бизде да баягы эфирдик убакыт чектелүү дегендей. Ал эми көрөрмандарга эскерте кетсек, сиздер 5 каналдын эфиринен учурда берүүсүн көрдүңүздөр. Биз бүгүн мына ушул президент Садыр Жапаров жакында эле кол койгон 5 жогорку окуу жайга өзгөчө жарлык берүү макамынын тегерегинде, ошонун эле ичинде Кыргыз Улуттук агрардык университетинин мүмкүнчүлүктөрү, анда аткарылып жаткан иштер тууралуу бул окуу жайдын жетекчиси Рысбек Нургазиев агабыз менен маектештик. Мына ушуну менен биз бүгүнкү эфирибизди жыйынтыктайбыз. Кайрадан көгүлтүр экран аркылуу амандашканча саламатта туруңуздар.